Кандай дин болбосун же коом муктаждыктарга кайрымдуулук кылууга үндөйт. Ошондой эле ар дайым кайрымдуулук жасоо да адамдын ички дүйнөсүнөн келип чыккан берешендикти талап кылат. Кыргызстанда акыркы жылдары кайрымдуулук менен алектенип келген жарандарыбыздан учугубуз кур эмес. Айрымдары элге жарыялап муктаждарга кол сунса, айрымдары тескерисинче тымызын алектенишет. Дал ошол кайрымдуулук менен тымызын алектенип келген Чынара Мамажакыпова бул жолу адамдардын арасында адамдар долбоорубуздун 8 каарманына колунан келген белек бешкектерин берип баарлашып кайтты. Алгач өлкөбүздө айнек сөөк менен ооруган жападан жалгыз Гүлмайрам Алимбай кызын көздөй сапар алдык. Ал бул оорунун оош кыйышын унутуп, өзү үчүн жашаган аял. Учурда турмушка чыгып, бир кызды жолдошу экөө тарбиялап келет. Жалгыз жолдошу иштеп, батирде жашашат. Бул үй бүлөгө Чынара Мамажакыпова азык-түлүк, кийим-кечи жана Гүлмайрам эжеге баалуу сөйкө белек кылды. Ушу сизге туш келиптир. Эске атай так коңчу. Байдан алып келдим. Мындай белек менде биринчи жолу болуп атат ичинде эле. Анан эң башынан жалпылап айтып кетсем, мен ушу кыз төрөлгөндөн бери мына биз 20 күндүк болгондо азаттыктан тартып кетип, андан кийин сиз келип тартып кетип, ушинтип коомго чыкканбык. Негизи кыргыз элинен айлансак болот экен да. Ошо 1,5 жылдан ашты, ошодон мен ошо кыргыз элинин карапайым элинин жардамы менен жашап кетебиз. Монтип продукталар келет, кийим келет, могу кызым үстүндөгү, менин үстүмдөгү баары келген кийимдер. Биз эчтеке алган жокпуз, алганга мүмкүнчүлүгүбүз эле жетпейт да. Анан ушу терең ыраазычылык билдирем кыргыз элине, айрыкча могу Москвада иштеген жарандарыбыз, ошолор ошол жактан бери кийим салгандар болуп атат. Ошолорго ыраазычылык билдирем. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы деле жарандарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Ушундай кайрымдуу болуңуздар деп айтат элем. Мен эми ушундай бир өзгөчө болуп калды, бул менин тагдырым, жашоом ушундай экен. Анан ишкерлерден менче ушул эже келди. Анан мындан алдын бир байке келген болчу. Ал да бир жакшы бир эженин аркылуу келген, журналист эже аркылуу келип, ал байке дагы ошо продукт алып келип, кызыма коляска алып келген. Ишкерлерден ушул эже менен эле ушул байке болду да, калганы бүт эле карапайым. Элибиз жанагы эле өзүбүздүкүлөр ошо кийим-кече берип эле көбүнчөсү продукты келет, анан кийилген кийимдер келет. Анын баарын биз колдонобуз сөзсүз. Андан өзүбүздөн кызыма батпай калганда уже кайра башка бирөөлөргө муктаждарга берип атам да. Анан эжекенин айтып кеткен сөздөрүнө мен толугу менен кошулам да. Ушул колунда бар адамдар, мисалы ишкерлик кылган, ушундай кичине жашоосунда бутуна туруп калган адамдарга ошондой деңгээлди жөндөн бербейт экен да, мындай айта аламчы. Ошо бардыгы тең салмактуу болуп туруш керек экен да. Эгер ошонусу менен бөлүшпөсөң, ал бир күн эми ал тагдыр да ар кандай болуп калат. Ошентип Кудай таалам кааласа алып деле коет экен, анысынчы. Ал эже айтып кеткендей акча бул колдун кири. Бул жөн гана бир каражат экен да, бир муктаждыгыбыз, бир маселебизди чечиш үчүн гана. Бул менен эч кимге те кетпейт, байып те кетпейт. Мен негизи ушул абалым деле негизи шүгүр да. Анан болгону кыз төрөлгөндөн кийин, балалуу болгондон кийин муктаждыктар кичине көбөйөт экен. Буга чейин балам болбогондо, кыз болбогондо, мисалы биз батирлеп деле жүрө берсек, мен үчүн ошол эле шүгүр эле да. Болгону азыр батирлегенге болбой калды бизге. Жылуу суу керек, туалет керек. Азыр мына туалетибиз жок, жылуу суубуз жок, эшикке чыгабыз. А мен эштен келген чын бул эл бийлеп калат, ушундай маселе
маселелерим болуп атат да. Бул эми жөнөкөй эле болушу мүмкүн, бирок мен үчүн абдан орчундуу маселе болуп атат. Ошондуктан бизге квартира керек болуп атат. Кандай иш кылса шарты менен, ичинде жылуу суу, туалети менен. Могу кыш убактысына делечи, хотя бы жайында меле кайра эле бул жака кел барсак. Временно болсо деле атат. Негизи эми үмүт этип атам. Мүмкүнчүлүк келген сайын кайрылып атат. Элгенде журтканда баарына ыраазычылык билдирем. Дагы да келип туруңуздар, сиздерге өзгөчө ыраазычылык. Негизи сиздер бар, бизди чагылдырып атасыздар. Болбосо эч ким билбейт болчу, эже мисалы билбейт болчу мен ушундай анам бар экен. Тем более мен еще Кыргызстан боюнча бир ушундай аял болуп аткандан кийин мен анча адам ушунча 6 миллион адам ичинде мен байкабай деле калса керек. Ушу сиздер аркылуу, журналисттер телевидение аркылуу көрүп ушинтип келип атышат. Эки айым көпкө баарлашып сырдашып отурду. Бирде башынан өткөн күлкүлүү окуяларды эстешсе, бирде муңайып калышат. Эч бир кайгырбаңыз, баарына шүгүр кылыңыз. Сиздин эң сонун кызыңыз бар бул дүйнөдө. Мындай балага жетпей жүргөндөр канча, Мен ойлойм бул эң бактылуулук, эненин бир эң бактылуулугу. Сиз мен ойлойм өтө күчтүү айымдардын катарын толуктайсыз. Анан көп жанагындай чогулган жерлерге көп сизди чакыргым келет. Анан эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мен жанагындай эми кызыңыз кичине чоңоюп калса, мен сизди көп нерселерге аралаштырып, өзүңүздү өнүктүрүүгө жардам берем. Чынара Мамажакыпова алдыда мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндерге арналган кайрымдуулук фондун ачууну мерчемдөөдө. Анда үйүндө отурган калктын аярлуу катмарларындагы айымдарды коомго аралаштырып, жагымдуу кеч тартуулап, бизнес тармагында өнүккөн айымдар менен ой алмашуу. Жакшы көңүлдөрүн ачып, сүйлөтүп, аларды жакшы кийинтип алып, жак-бакты көргөзүп, ушундай бир жакшы сөздөрдү айтып койсо деле, адамга эң негизи көңүл да. Ар бир адамдын көңүлүн алуу негизи өтө кыйын да. Ар бир адам көңүлүн алычы. Ошо көңүлүн алып, мен ойлойт элем да, ушу долбоор месли жакшы элдер колдоп, мага окшогон дос чарларым, өзүнүн теңдүүлөрүн баары колдоп бере турган болсо, биздин мындай Кыргызстанда мүмкүнчүлүк чектелген, жанагындай жардамга муктаждар азаят эле да. Кыргызстаныбыз өнүгүп, эртерээк өсөбү эле деген бир жакшы ойлор бар да. Буга чейин Чынара айым аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга колунан келген жардамын берип келчү. Ал бир колуң менен бергенди экинчи колуң билбесин деген таризде жардамга кол сунчу. Бул жолу биздин чыгармачыл топ Чынара айымды коомчулукка тааныштырууну туура көрдүк. Буларга да көңүл керек эмеспи? Бирөө менен сүйлөшкөндү жакшы көрүшөт, булар сыр чечишкенди жакшы көрүшөт. Ар бир адам эле ийгиликтүү адамдар менен баян кылганды жакшы көрөт да. Мен деле мисалга алсак, мен өзүмдөн да ойдой адамдар менен көп сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Алар менен баарлашып, алардан жакшы нерселерди алгым келет. Алар деле ошондой да, ошондой нерсени кылгылары келет. Ошолорго мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анан мен өзүм окшогон жанагындай досторума, ишкерлерге ушу телеканалдын жардамы менен дагы айтат элем. Давайте баардыгыбыз биригип, чогулуп, колдойлу ушуларды, коргойлу. Эмне үчүн бир адам кыйналыш керек, бир адам жыргап жүрүш керек, Адам деген ошон үчүн адамбыз. Бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Биз айбандан айырмабыз, ошондон да. Анан айбан болуп жаралбагандан кийин, бир жаны жок болуп, бирдеме болуп жаралбагандан кийин адам күнүгө адам болуусу зарыл да. Мусулман болгондон кийин ошо мусулмандыктын парызын так аткарып, жок дегенде ушундай бир өзүбүздү, кыргыздарыбызды колдоп кетсек, Чынара Мамажакыпова өз күчү менен өлкөдөгү жеңил өнөр жай тармагын алдыга жылдырып экспорттаган ишкер. Ал учурда кыргыз кыз келиндерин гана заманбап кийимдер менен кийинтпестен чет элдик айымдардын да мүдөөсүн аткарып келет. Жакында эле мода үйүн ачып, дал ушул тармакты алдыга жылдырсам деген аруу тилеги бар.
Адамдардын арасында адамдар долбоорунун жардамга муктаж каармандары ондоп саналат. Алардын айрымдарын жаңы жылдын урматына көңүлүн көтөрүп, бактылуу мүнөт тартуулаган Чынара Мамажакыповага ыраазычылык билдиребиз. Кийинки берүүдө Сокулук районундагы майыптар коомунда эмгектенген 7 кыз келиндерге жаңы жылдык белегин бергени бармакчы.